Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, ошондой эле президент Садыр Нуркожоевич, генералдык прокурор Максат Асаналиев, мен сиздердин намыңыздарга арыз жазып, мынакей Алсейит деген бала кабыл алып, архитектуранын мыйзамсыз иштерин толугу менен доказать этип туруп колдоруна бергенмин. Кайрылуу ушу Нурдин деген бала, эже сизге жол чыгарып бере албайбыз сиңдиңизге деп, кайрадан эле ушу архитектура тушундагы үйлөрдүн баардыгынын документтерин сурашкан. Азыр бирок мынакей ушу городской прокуратурадан, генеральный прокуратурадан Алсейит деген ушу генеральный прокуратуранын общий надзор боюнча начальниги өзү табыштаган. Эже сизге Улукбек жардам берет. Мындан ары ушу Улукбек бүткөрүп берет. Сиз айткандай кылып чийип берет. Нурдин болсо мыйзамсыз иш кылып атса, алардын баардыгына чара колдонулат деген. Мынакей мен азыр ушу городской прокуратурага келдим. Алсейиттин тапшырмасы менен. Алсейит болсо азыр кайра албай атат телефонун. Азыр ушу Улукбек Медеркулов чыгып, демек бул жолду бербей атканы туптуура. Ал жерде жол жок турбайбы? Жол берилбейт да дейт. Мен ал жерге Садыр Жапаров Нуркожоевичтин токтомунда турат толугу менен. Эгерде үй салынып турса, тем более мамлекеттик муниципалдык жерден мен жол сурап атамын. Мен бирөөнүн огородунан сурап аткан жерим жок, бирөөнүн жайыт жеринен сурап аткан жерим жок, бирөөнүн менчик огородун бузуп бер деген жерим жок. Ал жерде такыр урунулбай калган жерди сурап атам. Ошондой эле Объездин Курманалиева Объездная көчөнүн кесилишинде азысы турат. Учурда мынакей канттан баштап Сокулка чейин баардык объездеги болгон заправканын баарын алдырдыңар. Бирок именно ушу Курманалиева менен Объездная көчөнүн кесилишиндеги азысы заправканы алдырышкан жок. Мен арыз менен кайрылып атам. Алар болсо ошо биздин мэрияда таанышыктарыбыз күчтүү, крышабыз күчтүү, биз эч жака албайбыз, наоборот артка жылабыз дептир. Эгерде артка жылса, ошо мага жол чыгарып бере турган Объездная көчөсүндөгү көчөсүнүн артында муниципалдык жерден жерге жылдыган атышат да. Бул ошо токтомго эч кандай мыйзам менен баш ийишкен жок. Мен ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, мен азыр сиздин үйүңүздө, Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр сиздер жашаган резиденцияга барып, түнү менен ошол жерде боломун. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз көзөмөлдөп чыгарып берген жерди азыр городской прокуратура Улукбек мыйзамсыз эже деп атат. Мен ошону мыйзамдуу эместигин мынакей Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин да намыңызга арыз жазсам, Алибек деген кызматкериңиз, Свердлов районунун ушу координатору ГКМнын баласы бизге тиешеси жок, бул арызыңыздын деп атат. Кандай тиешеси жок? Эгерде мен архитектуранын үстүнөн арыз жазып атсам, госслужбанын үстүнөн арыз жазып атсам, кантип тиешеси жок болот? Мен азыр ушу жактан Шыдырыла шаардык прокуратурадан мен резиденцияга барам. Мен таң атканча ошо резиденцияда отурам. Же ары же бери кылып чечип бериңиздер.